milletin hayatında ne varsa, yani günlük hayatında sabah uyandığından akşam yatışına, rüyaları. Bir uluttu oylop görüңüz, uşul bir ulut misal üçün günümdük жашоодо başынан emni ötkürgөн bolso, kadimgidey Айтматовдагы өзүнүн чыгармаларында түрк дүйнөсүндөгү бардык түрктөк элдердин басып өткөн жолуну чыгармаларына жазган. Мен дагы саясатчы политологмун. Саясат аренасында арганда өйдө ылдый маңдай тескей мастери болуп кетүүсү мүмкүн, бирок Айтматовдун чыгармалары маданий тармак эч качан өлбөйт. Мисал үчүн биз ушул чыгармалардын Айтматовдун чыгармачылык бейнесин ачып берүү үчүн айталы Америка болсун, Австралия болсун, дүйнөнүн чар тарабындагы биздин түрк тектүү элдерге жана башка элдерге жайыбыз эң чоң вазифабыз. Yazarı Cengiz Aytmatov, biz bunu biliyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla Avrupa'daki, Amerika'daki, Avustralya'daki ve dünyanın her tarafındaki gençlerimizin, çocuklarımızın da bu ruhla, bu güzellikle ve bu literatürle tanışmasını istiyoruz. Bizde öte turgan kino festivalga çoğun mani verip, özünüz baş bolup gelip, uşuğa katışıp atkanыңызга ыраазычылык билдиребиz. Kino festival demekçi bu abdan manilүү иш-чара. Ушул кино аркылуу келечектин ээлери болгон бүгүнкү биздин балдарыбызга, балдардын адабиятына, балдардын кинолоруна, балдардын айрыкча мультфильмдерге артыкчылыктуу маани беришибиз керек. Мен бул боюнча ушу Түрк Сойдо дагы ушул учурдан пайдаланып Султан Аким уулуна да кайрылат элем. Ушул маселелерди биз колго алышыбыз керек.